Салам, урматтуу дос. Кайрадан ушул каналга келгениңе кубанычтамын. Подписка кылып, комментарий жазып, достору менен бөлүшкөндү албетте унутпаң. Мен силерге бир кызыктуу окуя айтып берейин. Бир жаш жигит, Кудайга ишенген жаш жигит барбершопко барат экен да, чачын түзөтүп, сакалын болгонун, меникиндей сакалын болгонун кичине түзөтүп коеюн деп. Ошо барбершопко барганда, ал жакта чач тарач бар. Чач тарач болсо андан улуураак болот экен. Анан экөө отуруп сүйлөшүп кетет. Чачын алып атканда, чач тарач айтып берет экен. Өзүн бул жашоо жөнүндө ар кандай философия менен бөлүшүп кетип, анан бир кызыктуу сөз айтат экен. Мен Кудайга ишенбейм, Кудай жок дейт экен. Тиги жаш бала отуруп алып, эмнеге десе, элестетсең, бул дүйнөдө канчалык капа кайгылар болтат, кедейчилик болтат, ачкачылык болтат, оорулар болтат. Эгер Кудай бар болсо, буга буйрук бермек эмес. Десе тиги жаш жигит ойлонуп, эчтеке жооп бербейт экен да. Тиги улантып айтып берет экен, ушул кырсыктарынын баарын айтып берип атып, анан чачын тегиздеп бүтүп, сакалын түздөп бүтөт экен. Экөө коштошуп, жаш бала чыгып баратып, эшикке чыкканда бир үйсүз, мындай айтканда, жетим жана ачка болгон бир чалды көрөт экен да. Чалдын чачы узун, сакалы туз эмес, кийир болуп турганын көрүп, кайра бурулуп алып эшикти ачып туруп, чач тарачты карап туруп жаш жигит айтат экен. Мен сага ишенбейм. Чач тараштар жок дейт экен. Чач тарач ойлонуп туруп, сен эмне деп атасың? Мен силе жаңы эле чачың алып, сакалды түзөп бербедим десе, сен бар болсоң, ал жакта карган чалды көрдүңбү? Андай болбойт эле. Анын чачы түз болмок, чачы таза болмок, сакалы да түз болмок деп айтса, ал менден зависит этпейт да. Ал мага келиши керек. Ошондо гана мен чачын түздөп, сакалын да түздөп, башын жууп бермекмин да десе. Тиги жаш бала ойлонуп туруп, аны карап турат экен. Мына, Кудай менен деле ошондой. Кудайга дагы биз кайтып келишибиз керек. Ал биздин чачыбызды мындай айтканча түздөп, сакалыбызды түздөп, башыбызды жууп бергенге. Кээде биз бул дүйнөдө ушундай сезимге толот экенбиз. Кудайсыз жашоодо, Кудайды унутуп коюп, өзүбүздөн жашообузда рахат алганды каалайбыз. Менчил жашоону каалайбыз, өзүмчүлүк жашоону каалайбыз. Ушинтип атып биз болсо көп кайгы капаларга батып, ушул чачы түз эмес, сакалы түз эмес, кийир адамга окшоп калат экенбиз. Бирок Кудай каалайт экен, ага кайтып келип, ал менен чогуу нукура жашоону түзүп, бактылуу жашоону түзүп, жана ал менен мамиле түзгөнгө. Кудай ошону каалайт. Ал болсо биздин жашообузга көптөгөн жакшылыктарды, көптөгөн мындай айтканча мээримин сүйүүсүн бергени каалайт экен. Бирок каалайт эмес, ал кылат. Биз кээде байкабайбыз. Биз үчүн кайтып ага келип, ушуну сураганга даяр болушубуз керек экен. Анткени ал бизди күтүп турат. Биз болсо Кудайдын сүйүүсүн биздин жашообузда сезбей калат экенбиз. Анткени биз ага көңүл бурбайбыз. Ушундай Кудайга. Кудай болсо албетте бизди күтүп турат, бизге сүйүүсүн бергенди каалайт, мээримин төккөнгө каалайт. Бирок биз аны менен болгубуз келбейт, ага көңүл бурбайбыз, өзүмчүлүк жашоодо жашай беребиз. Анан рахат алгабыз келет, кайгы капага түшөбүз. Ошентип Кудайды ашкерлеп жерде калса, Кудай жок экен деп айтып калышы мүмкүнбүз. Бирок Кудайым болсо биздин жашообузга үмүт берип, жана сүйүү толтуруп, маңызын бергиси каалайт. Бир гана биз ага бурулуп, кайтып келип, анын сүйүүсүн сезгенге даяр болуп, келишибиз керек экен. Албетте Кудай бизди күтүп, анын баарын төккөнгө даяр экен. Ушундай жашоону каалайсызбы? Кааласаңар, мен силер үчүн сыйынып коеюн. Кудуреттүү Кудай, сүйүүчү Кудай, биз сенин сүйүүңдү, мээримиңди кээде түшүнбөйбүз. Бизге жардам бергөр. Сага кайтып келип, сенин атыңды билип, сага келип, сен сүйүүңдү сезип, сен менен нукура жашоо жана маңызына толгон, сүйүүгө толгон жашоого үмүт алчу Кудайым. Амин.